Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор? Кайрадан видео сабагыбызда улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз баяндооштун түрлөрү, этиштик баяндооч. Баяндооч сүйлөм тутумунда грамматикалык жактан ээге багынып, анын ар кандай абалын туюнткан мүчө эмне кылды, эмне болду, кантти, эмне кылат, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайда, кандай деген суроолорго жооп берет. Баяндооч ээлин кандай белгисин билдирери анын милдетин аткарган сөздүн семантикалык маанисине карай аныкталат. Мисалы, деңиздин энтиккен деми сезилди. Бул сүйлөм грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай жай сүйлөм, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Ушул жерден бир эрежени сиздердин эсиңиздерге салгым келип турат. Кыргыз тилинде ээси жок сүйлөм болушу мүмкүн, бирок баяндоочу жок сүйлөм болушу мүмкүн эмес. Ал эми синтаксистик талдоо жүргүзүп жатканда биринчи сүйлөмдүн баяндоочун табабыз, анан ээсин, анан калган айкындооч мүчөлөрүн таба баштайбыз. Мисалы, деми эмне болду? Сезилди. Баяндооч, жөнөкөй баяндооч, этиштик баяндооч анын милдетин этиш аткарды. Ал эми эмнеси сезилди? Деми сүйлөмдүн ээси, жөнөкөй ээ анын милдетин зататооч аткарды. Ээ менен баяндооч ээрчишүү жолу аркылуу байланышты. Кандай деми? Энтиккен сүйлөмдүн аныктоочу, жөнөкөй аныктооч анын милдетин атооштук этиш аткарды, аныкталгыч менен ыкташуу байланышында байланышты. Эмненин деми? Деңиздин аныктооч, жөнөкөй аныктооч анын милдетин зататооч аткарды, аныкталгычы менен таандык байланыш аркылуу байланышты. Кийинки мисал. Мунун баарын орган карыя күн мурун ойлоп койгон. Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору орган карыя ойлоп койгон. Орган карыя эмне кылып койгон? Ойлоп койгон. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким ойлоп койгон? Орган карыя сүйлөмдүн ээси. Качан ойлоп койгон? Күн мурун. Сүйлөмдүн бышыктоочу, мезгил бышыктооч. Эмнени ойлоп койгон? Баарын толуктооч, тике толуктооч. Эмненин баарын? Мунун аныктооч, жөнөкөй аныктооч. Кийинки сүйлөмгө назар салабыз. Чоордун үнү тынбай сыбызгып жатты. Чоор деген бул улуттук аспаптардын бири. Анын үнү кубулжуп чыгат, баарыбызга жагымдуу. Бул сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсок, сүйлөм айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору үнү сыбызгып жатты. Үнү эмне болуп жатты? Сыбызгып жатты. Сүйлөмдүн баяндоочу, жөнөкөй, этиштик баяндооч анын милдетин татаал этиш аткарды. Эмнеси сыбызгып жатты? Үнү сүйлөмдүн ээси, жөнөкөй ээ анын милдетин зататооч аткарды. Кандай сыбызгып жатты? Тынбай. Сүйлөмдүн бышыктоочу, жөнөкөй бышыктооч, сын сыпат бышыктооч анын милдетин чакчыл этиш аткарды. Бышыкталгыч менен ыкташуу аркылуу байланышты. Эмненин үнү? Чоордун.
сүйлөмдүн аныктоочу жөнөкөй аныктооч анын милдетин зат атооч аткарды, аныкталгычы менен таандык байланыш аркылуу байланышты. Кийинки сүйлөм. Тык-тык машинка баскан кыз эшиктен кирген осмончолокту бир карады. Айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору кыз карады. Кыз эмне кылды? Карады. Сүйлөмдүн баяндоочу жөнөкөй, этиштик, анын милдетин этиш сөз аткарды. Ал эми ким карады? Кыз. Бул жөнөкөй, анын милдетин атооч чөндүмөдөгү зат атооч аткарды. Менен баяндооч ээрчишүү аркылуу байланышты. Канча карады? 1. Бышыктооч, жөнөкөй бышыктооч, сан өлчөм бышыктооч, анын милдетин санатооч аткарды. Бышыкталгычы менен ыкташып байланышты. Кимди карады? Осмончолокту. Толуктооч, тутумдаш толуктооч, тике толуктооч, анын милдетин зат атооч менен табыш чөндүмөдөгү жандама мүчө аткарды. Толукталгычы менен башкаруу аркылуу байланышты. Кайсы осмончолокту? Эшиктен кирген. Бул сүйлөмдүн аныктоочу, тутумдаш аныктооч, анын милдетин зат атооч менен атооштук этиш айкалышы аткарды. Аныкталгычы менен ыкташуу байланышында байланышты. Кайсы кыз? Тык-тык машинка баскан. Сүйлөмдүн аныктоочу, тутумдаш, анын милдетин атооштук этиш менен айкалышкан тууралды сөз зат атооч аткарды. Аныкталгычы менен ыкташуу байланышында байланышты. Урматтуу окуучу достор, силер дагы кыргыз тилиндеги сүйлөм мүчөлөрдүн баарын өздөштүргөн соң, жогорудагыдай тартипте синтаксистик талдоо жүргүзө аласыңар. Силердин эсиңерге төмөнкүлөрдү салгым келип турат. Кыргыз тилинде 5 сүйлөм мүчөсү бар. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч, баяндооч. Баш мүчөлөр деп баяндооч айтылат. Ал эми айкындооч мүчөлөр деп аныктооч, толуктооч, бышыктооч айтылып жүрөт. Ал эми бир сызык менен сызылса, баяндооч 2 сызык менен сызылат, аныктооч толкун сызык менен, толуктооч үзүк сызык менен, ал эми бышыктооч үзүк, үтүрлүү сызык менен сызылат. Төмөндөгү сүрөттөргө көңүлүңөрдү бурмакчымын. Ушул сүрөттөрдүн мазмунун чагылдырган бизге сүйлөмдөр дагы пайда болду. Дептериңерди аласыңар дагы ушул сүрөттөрдүн катарына дал келген сүйлөмдөрдү ушул сүрөттүн катары боюнча дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Мисалы, үлгүдө келтиребиз. Асылбек ата саал күлүмсүрөп карады. Бул сүйлөм кайсы сүрөттү чагылдырып турат? Албетте 3-чү сүрөттү. Дептерге көчүрүп жазууда бул сүйлөмдү биз 3-чү катарда жазабыз. Ал эми синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсок, Асылбек ата эмне кылды? Карады. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким карады? Асылбек ата сүйлөмдүн ээси. Асылбек ата кантип карады? Саал күлүмсүрөп сүйлөмдүн бышыктоочу. Ал эми силер сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазгандан кийин сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн гана алдын сызасыңар. Баш мүчөлөрү булар жана баяндооч. Ал эми калган айкындооч мүчөлөрүнө тийишпей турасыңар. Баяндооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй баяндооч жана тутумдаш баяндооч деп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй баяндооч бир гана сөздөн турат. Мисалы, көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот. Болот деген кызыл түстөгү сөз бир гана сөздөн тургандыктан бул жөнөкөй баяндооч болуп эсептелет. Ал эми тутумдаш баяндооч 2 же андан ашык сөздөн туруп бир гана суроого жооп берет. Мисалы,
Чылбыр колго илингенче мылтык атылып кетти. Атылып кетти деген кызыл түстө боелгон сөз эки сөздөн туруп жаткандыктан бул тутумдаш баяндооч. Мисалы, сергек кайткан кыздар ойноп күлүп үйгө киришти. Эмне кылышты? Киришти. Бир эле сөздөн турат, жөнөкөй баяндооч. Отургандар Азаматка карашты. Эмне кылышты? Карашты, жөнөкөй баяндооч. Кондуздай кара чачтары сеңселе сапырылат. Эмне кылат? Сапырылат, жөнөкөй баяндооч. Жер соорусу Аксай. Аксай деген бул кошмок сөз, эки сөздүн биригишинен бир жердин атын билдирип турат. Бирок эки сөздөн тургандыгына карабастан бир маанини билдирип жаткандыгына байланыштуу бул жөнөкөй баяндооч болуп эсептелет. Кийинки мисал: жерин сүйө албаган адам элин да сүйө албайт. Эмне кылбайт? Сүйө албайт. Бул тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн туруп жатат. Экөөңдүн тоюңда атайын обон арнап, далайдын оозун ачырам. Эмне кылам? Оозун ачырам. Тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн куралып жатат. Үйүбүздөн опурап-топурап коноктор кетчү эмес. Тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн туруп жатат. Ал эми достор, силер экрандан чайнвордту көрүп турасыңар. Биз жогоруда слайдда сөз кылганбыз. Эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне кылды деген суроолорго баяндооч жооп берет деп. Демек, ушул чайнвордтон ушул суроолорго жооп берген 10 баяндооч сөздү таап, дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Бир баяндооч сөз үлгүдө кызыл түс менен көрсөтүлгөн. Мисалы, эмне кылат? Сүйлөшөт. Демек, эмне кылат деген суроого сүйлөшөт деген сөз жооп берди. Бул жөнөкөй баяндооч. Баяндооштун милдетин кайсы сөз түркүмү аткаргандыгына байланыштуу этиштик жана атооштук баяндооч болуп бөлүнөт.